Саламатсыздарбы урматтуу телекөрүүчүлөр, Одо кайрадан сиздер менен кезектеги программабызда амандашып жаткан учурубуз. Бүгүнкү студиябыздын коногу ким деп турган болсоңуз, Токтоболот Абдумомунов атындагы Кыргыз улуттук драма театрынын артисти, актёру жана ошондой эле кыргыз эл артисти Күмөндөр Абылов бүгүнкү студиябыздын коногу. Саламатсызбы агай? Саламатсыздарбы. Кандай келип алдыңыз агай? Алгач эле ушул жаңы жылдын алдында турабыз. Анан ушул артыңызга кылчайып бир жакында эле 60 жылдыгыңызды дагы белгиледиңиз. Андан сырткары ушул жаңы жыл келатат жакында эле. Анан эски жылды да кандай жыйынтыктап атасыз? Мына ошондой сөз баштайлы. Туура айтасың. Ар бир адам жаңы жыл болгондо эмнени бүтүрдүм, эмне иш кылышым керек, келерки жылы деп өзүнө бир аркасына бир кылчайып, анан алды жака бир план түзүп кадам шилтейт эмеспи. Өзүң айткандай жаңы жыл менен жаңырганы турат. Быйылкы жылды мен жемиштүү жылдардын бири болду деп эсептеймин. Себеби дегенде өзүң айткандай 60 жылдыгымды бердим. Андан сырткары Кыргызстандын да бир топ жерлерине кыдырып, ошол 60 жылдыктын алкагында. Анан дагы бир жаңылыгым ошо биринчи жолу ошо китебим чыгып отурат. Бир топ жакшы оондар чыкты дегендей, жаңырып, жаңы ырчыларга ырдалды. Агай, биз билгенден сиздин ушул талантыңыз ар тараптан. Ыр жазасыз, оон жазасыз. Андан сырткары жакында эле бир сүйүү жаза аталышындагы кино тасманын сценарийин жазып, өзүңүз башкы ролду ойнопсуз. Ушул тасманын жаралышы туурасында да айтып кетсеңиз. Бул тасма эми тетигиле 13-жылдардан баштап тартылган да. Казактар менен мен 2000-жылдан бери тамашасы менен иштешип жүрөмүн. Казактын Шаншар деген театры 2000-жылы биз Күлкү кербени деген театр ачып, тамаша театр ачып, ошол жакта иштештим. Анан бул жерде ошо Чымкентте бир сатира театры бар. Ошол театрга 2 спектакль койгом. Анан эми ошолор менен иштешип жүргөндөнбү мени Казакстанда бир топ таанып калышкан. Анан ошол жерден бир ушундай бир акчалуу бир меценаттар жолугуп калып, өздөрү ушундай нефтяниктер экен. Чоң бир корпорация экен, ушу нефтяный компания экен. Ошонун директору менен чогуу бир жерде болуп калып, анан ошол жигит айтып калды. Күкө бир ушу Казак менен Кыргыздын ынтымагы жөнүндө, карым катнашы жөнүндө, кыз алып кыз беришкени жөнүндө бир эски учур эмес, азыркы жаңы учурду бир даңазалап, такай эле ушундай бир демократиянын шарданы менен бир жаман жактарды көрсөтүп эле ушундай кинолор болуп атат. Ага караганда бир жакшы жагыбызды көрсөткөн. Мисалы үчүн Алматыны даңктай турган, Бишкекти даңктай турган бир кино жаратпайлыбы, ушундай бир сценаристтериңиз болсо караштырбайсызбы деп калды да. Анан мен кимди караштырып отурмак элем дедим дагы, өзүм оюма келди дагы. Бишкек менен Алматыны салыштырып, багы салыштырбай деле тартсаң көрүүчү мындай жерде салыштырып көрүп калат да. Анан Алматыдан Бишкектин кооздугу анча болбой, ак кезде дагы көп көчөлөрдүн баары асфальттала элек. Анан жанагындай болуп атса, Алматыдан астында Бишкек начар көрүнүп калат. Теңгеле албай калабы дегендей. Теңгеле албай калабы, биздин намыска тийип калабы дегендей кылдым дагы. Андан көрө көлдү даңктабайынбы, көл менен мактанбайлыкпы дедим да. Анан Чолпон ата Алматы десем экөө тең уйкаш болуп калды. Анан ошондой коелук деп атсак, бул агай ошондо сценарийди атайын ойдон ойлоп таптыңызбы же болбосо баштан өткөн окуя? Жок, бул өзү биздин Кадырбай Мамытакынов деген жакшы драматургубуздун илгери мен Бозбойдок деген спектаклинде Бозбойдокто ойногон элем. Анан ушу Бозбойдоктун негизин алдым дагы, ошол пьесанын негизинен алдым, мындай негизги сюжетти. Анан аны азыркы убакка Алматы менен эмеге мисалы үчүн бир 70%-тен ашыгы башкача оңдолду деп айтсам болот. Негизги
баягы карт бойдок менен боз бойдоктун линиясы ошол экөөнүн негизги окуя ошол пьесанын негизинде да. Анан ушуну ошондой кылып жазууга туура келди. Алматы менен Чолпон ата дейин десем, бизде дагы Талас, Бишкек ушу сыяктуу жерлердин атын айткан кинолор бар экен. Анан антпай эле деп анан карап отурсам, ал жерде жаштардын эле сүйүүсү эмес, ал жерде жаш өтүп калган, жубайынан ажырап калган, жалгыз бой адамдардын дагы тагдыры чагылдырайын деп, аларда да сүйүү бар деп, алардын дагы ушундай үй бүлө куруу маселесин колго алыш керек деген мааниде. Анан ошо сүйүүнүн дагы жазы болот, сүйүүнүн дагы кышы болот, сүйүүнүн дагы жайы болот дегендей, ошол сүйүү жазы деп аталып калышы да ошондон себеби ошондон болду да. Агай, ошол тасмада эле сиз өзүңүз сүйлөп жатканда эле куюлуштуруп ыр түрүндө сүйлөгөн жерлериңиз көп өтө эле. Негизи эле жашоодо дагы ошондой учурлар кезиге сүйлөп жатканда сиз өзүңүз ырда жазат эмессизби? Сөздөр чыгып кетет го, бирок негизи ошо Кадырбай Мамбетакыновдун Боз бойдок спектакли пьесасы ошол ыр менен жазылган пьеса эле. Анын үстүнө себеби дегенде ошол карт бойдок дагы өзү акын болгондуктан ошонун образына дагы туура келип калат да. Ошон үчүн карт бойдоктун ар бир сүйлөгөндөрү ыр менен уйкалыштырып сүйлөп, ал ошол образына жараша болуп калган нерсе да. Агай, эми ошол театрга келе турган болсок, сиз ошол куудулдук эле өнөр эмес, жалпы элге ошол куудулдук өнөрүңүз менен көбүрөөк таанымал болсоңуз, театрда дагы эмгектенип келесиз. Кандай ролдорду алып атасыз? Кайсы бир учурда биз барып калган жайыбыз бар эле, ошондо Сарытаздын жана Манастын уулу Семетей болуп жатыптыр. Сарытаздын ролунда экенсиз, анан сиз чыкканда жок. Кайсы бир ошондой бир сиздин образыңыз чыкканда Таспаймат. Таспаймат. Тасы бар ушул. Анан сиз чыкканда баягы трагедиялуу жеринде элдин баары күлүп, аябай бир шаңдуу эмеге айланып кетти. Анан сизге кандай ролдорду берип атышат театрда? Эми сен айткан сөзүмдү мен тетрисинче деп оңдогум келет. Себеби дегенде мен куудул эле эмес, театрда да ойнойт экенсиң деп атпайсыңбы? Мен негизи кесибиңиз боюнча актёрсуз. Тетрисинче айтат элем, актёрмун, анан куудулдук да кылам деп айтсам болот да. Себеби эми албетте эл тамаша жагынан таанып калды. Себеби дегенде биздин эл ошо жеңилирээк жанрга көбүрөөк агылып кетти да. Эми ошо мен ушу бул баягы тилекке каршы деп айткым келет да. Себеби дегенде элди артисттер ээрчибей, артисттер элди ээрчитишибиз керек эле. Буга жеке эле артисттер эмес, биздин ушу жалпы эле массалык маалымат каражаттары баш болуп, журналисттер төш болуп, биздин министрликтер баш болуп, ушунун баарына өкмөттөрүбүз да баш болуп деп айтсак болот. Ушу театрдан элдин алыстап жаткан себебине ушу баарыбыздын тең эмебиз бар да. Салымыбыз дейбизби же күнөөбүз дейбизби, ушу себебибиз бар да. Себеби дегенде азыр театрды көп чагылдырып, театрдагы актерлордун элге көбүрөөк жеткирип турсак, балким элдердин баары театрга көбүрөөк мурдагыдай агылат беле. Биз азыр жеңил жагына качырып, бул эми мен чаңгым келбейт, эстрада жанры дагы жакшы жанр, бу дагы олуттуу жанр, курч жанр, сатирасы болобу, ыры болобу. Анан ошончо дагы бул чоңураак сахнага, ушу театрга көбүрөөк көңүл бурсак жакшы болот эле. Себеби дегенде эми мындай жалпак тил менен айтканда, салыштырганда, театрдан бир чыгарманы толук бир чоң чыгарманы көрүп чыксаң болот. Ал эми тамашада болсо, ошол чоң чыгарманын бир 10дон 1 бөлүгү бир интермедияны көрсөк болот. Азыр тилекке каршы ошол майдаланып тамашага кеттик элек. Азыр андан да майдаланып ошо интермедиянын бир 10дон 1 бөлүгүндөгү чыгарманы тарс этмелерди көрүп атабыз да. КВНдерден, тамашалоордон ошондойлорду көрүп, элдер ошо жака көбүрөөк агылып кетти.
Мунун баарын мен салыштырат элем, жанагы илгери китеп окучу элекпиз, күндүр түндүр жастыкка жастап алып, уктабай окуп чыкчу элек таң ошол сыяктуу азыр балдар ал китепти окуп отурбай эле жанагы тамашоо сыяктуу кыскача эле интернеттен сюжетин, башын, аягын, туулган жылым болгон окуянын негизгилерин окуп койду. Бир китеп окуганга барабар болуп жүрүшөт да элдер. Агай, өзүңүз айткандай, бул маалыматтын учуру эмеспи азыркы учурда. Ошол улам артыбызды кылчайып карагыча кийинки маалыматтар алдыга озуп чыгып, анан ошолго жетише албай бараткандай сезилебиз да. Ушундай учурда биздин маданиятыбызды көтөрүп кетүү, ошол маданиятыбызды сактап калуу, улуттук көрөнгөнү сактоо жөнүндөгү ой жөнүндө дагы сиз көп өзүңүздүн социалдык баракчаларда да оюңузду билдирип жүрөсүз. Коомдо болуп жаткан бир ар кандай талкууларга дагы өзүңүздүн калыспаңызды берген жайыңыз бар. Анан оюңузду айтып кетсеңиз, агай. Эми адамдар азыркы заманда өзгөчө көп маалыматтуу болуш керек да, көп жактан маалыматтуу болуш керек. Бирок мен айтар элем, ошентсе дагы негизги маалыматтын баары жашоого байланыштуу, эртеңки жашоого байланыштуу, улуттук ар намыска байланыштуу, каада салтыбызды жоготпой, улуттук ариетибизди жоготпой, урпактарга жеткирүү жагын көбүрөөк, ошол жактан маалыматтарды көбүрөөк алып, ошол маалыматтарды элге көбүрөөк таратып турсак дурус болор беле деп ойлойм да. Себеби дегенде бизге пайдасы жок, жашообузга зыяны тие турган, кедергисин тийгизе турган маалыматтардын баарына башыбызды толтуруп алып, мындайча айтканда мусорго толтуруп алып, анын баарын турмушка аралаштырбайм десең да барыбыр аралашып кетиши мүмкүн. Ошон үчүн бизде көп жаман жагдайлар, жаман окуялар болуп атат. Ата менен баланын ортосунда мамиле бузулуп атат, эне менен кызынын ортосунда мамиле бузулуп, эже сиңдилер эрталашкан учурлар болуп атат. Мисалы үчүн ушундай тарбиянын баары эле ушу бизге башка жактын кулук мүнөзүнөн келген, башка жактын тарбиясынан келген маалыматтардын негизи. Баягы адегенде кулак угуп, анан илгери төбө чачып турчу нерсени азыр жөн гана мындай жайма-жай кадимкидей гана кабыл ала баштадык да. Мунун баары мына эмне үчүн жанагындай кесиптерге мен ушундай нааразымын. Мен ушундай атаман төрөп алдым, эмне кылам деген сыяктуу бир жаман ойго келбей турган бир темаларды жазып, кесиптин тиражын өткөрүштүн максатында ушундай болбогон эле окуяларды ушинтип адамдардын кулагын көндүрүп, анан аларга эртеси да бир келеси ошондой болуп калса, ал таң калышсыз эле нерсе болуп, ал уятсыз эле нерсе болуп, элдин кулагын бышырып, аз бас болсо дагы мындайча айтканда балдарды, өзгөчө жаштарды көндүрүп атат да. Мына ушул нерсеге бул ошо маданият адамдары күнөөлүүбүз деп ойлойсузбу? Албетте биздин бир топ күнөөбүз бар. Бирок маданият адамдары дагы тирүү жан, алардын дагы жашоосу бар. Алардын да социалдык жактан камсыздоого зарыл адамдар алар дагы. Ошон үчүн азыр бардык жакты карабаса, бардык жакты туура багыт берип турбаса, ошолорго жанагындай негизги максаттарын тактап турбаса, мындайча айтканда Кыргыздын элине, мамлекетине туура пайда бере турган идеологияны баштап ушу тууралап турса, ошо Кыргыздын мамлекеттик, ушу кыргыздык идеологиясын элге жеткире турган биринчи ушул маданият кызматкерлери, мугалимдер деп ойлоймун да. Агай, бүгүнкү ошо программабызда сиздин чыгармачылыгыңыз туурасында көбүрөөк сөз кылалы деп ойлоп атабыз. Кайра эле чыгармачылыгыңызга келе турган болсок, сизде ошол өзүңүз айтпадыңызбы, мен актёрмун, андан сырткары эми куудулдук анча-мынча жайым бар дегендей айтып койдуңуз да. Анан ошол куудулдугуңузду көбүрөөк эл көбүрөөк көрүп, көбүрөөк дагы күлүп дегендей, сиздин ушул өнөрүңүздү ким баамдап калды эле, алгач сахнага, чоң сахнага кантип чыгып калгансыз? Бул эми мен бала кезден эле мектептен баштап эле сахна дегендин жайын билем, бирок аны баарын мен чоң сахна деп эсептебейм.
мен ушу армиядан келгенден кийин Нарын Муздрам театрына, Муратбек Рыскулов атындагы азыр академиялык театр болуп калды. Ошол театрга кирдим. Аккомпаниатор катары, аккордеон тартып, ал кезде музыкалык театр болгондуктан анын үстүнө анан музыкалык театр болбогон күндө да бардык театрлар гастролго көп чыкчу. Анан гастролдон спектакльден кийин сөзсүз концерт коюлчу. Ансыз эл кабыл алчумыз. Анан ал концертке азыркыдай Ямаха, фонограмма деген түшкө да кирчүмүз. Жандуу аккордеон менен ойноп берүү. Ал кездеги ошондой эстрада ансамбльдер дагы жандуу ойночу. Ошон үчүн музыканттар ошол кезде баалуу болчу. Кайсы жерде жаңы аппарат чыкса эле ошол жерге музыканттар барып эле ансамбль уюштуруп, үй жайын таштап эле, акчасына да кайыл болуп эле жаңы аппарат чыккан жерге эле жүргөн музыканттарды көрчүбүз ал кезде. Анан ошо аккордеончу болуп мен кирип калдым 79-жылы армиядан келгенден кийин эле. Ошол жылдан баштап анан актерлук жака ошо келген күндөн баштап эле кызыга баштадым. Себеби спектакльде бошмун, баштан аяк капталга отуруп алып, же бир ыңгайлуу жерге отуруп алып, баштан аяк көрөм да. Күнүгө көргөндөн тажабайм. Ар бир роль жатталып калган пьеса бүт. Ким бүгүн кандай ойноду, ким кошуп жиберди, ким кайсы сөзүн унутуп калды, ким жакшы аткарды, ким көңүлсүз аткарды. Бүт элдин кабыл алышынан өйдө бүт ушундай карап. Жан дүйнөңүз менен сезип турбайсызбы театрда? Кызыгып калдым да, анан роль сурасам Капар Медетбек деген биздин сайжесиздин эл артисти, ошол киши менен биринчи чыктым элем, Бакырдын Алиевтер менен. Ошол Бакырдын Алиевтерден, Капар Медетбектерден сурандым, бул ролду ойногум келип атат, ойноп көрөйүнбү бир эл ас жерден, бир кичинекей айылдардан деп сурансам, ой, ал сенин колуңан келмек беле деп коюшту да. Ролду деле бир оңой ойлойт окшойсуң да, эле мунун эмеси асманда го дегендей кылып коюшту да анан эле. Ошол ойдон жүрүп анан ошол жылы эле күзүндө кайра бир бригада менен чыгууга туура келди, план толтуруш үчүн. Ал кезде план, акчанын планы, көрүүчүлөрдүн да планын толтурчубуз. Анан чыкканда эле анан Кудай жалгап деп баягы илгери бир айтты эле, тиги өлүп калып анан Кудай жалгап ролу мага артты дегендей. Мага дагы Сейитказан да өкүп Кудай жалгап ооруп калып, анан ролун аткарганга туура келип калды. Бир ролу бар эле, мындай главный болбосо дагы мындай экинчи эмедеги. Анан ошол ролду ойноп калдым. Ойноп эле бир-эки күн ойносом эле анан эле алам сен ойноп жүр муну деп калды. Анан гастролдун аягына чейин ойноп. Тим эле аябай көнүп калгам. Анан өзүбүздүн айылыбызга барып коюп атсак, баягы бир буту чолок мындай бутунун башы менен мындай басчу да, анан баягы бут калпыс турган неме айылга барганда бутум момтуп титрейт да тим эле. Сүрдөдүңүз да өзүңдүн айылың аябай сүрдүү болот экен да, өзүңдүн тааныштарың. Кээде деле ошол кездерде роль ойноп жүргөндө атам келип калса, же болбосо бир ушундай бир жакшы таанышым келип калса, элдин баары бир тең, ошол бир тең болуп мындай ошон үчүн ойногондой сезесиң да ошону. Анан мен айтып калам, ошо эмгичекте артисттер ошо чыгаарда, ролго чыгаарда жанагындай переживать этип, аябай толкунданып турбаса, ал ролу жакшы чыкпайт, жакшы аткара албайт деп ойлойм да. Себеби артист ар бир ролго чыгаардын алдында артисттин жүрөгү, байкуш жүрөгү ритмден чыгып бир ушинтип алыш керек да, толкунданып. Бала чагыңызда деле күлдүрчү белеңиз. Кыймыл Мен эми ошо жанагы сөздү айтып келатып, ошо токтоп калбадыкпы, аягынын учугун жоготуп. Ошол жанагы концерттин учурунда мыскыл тамаша ошол жанагы интермедиа сөзсүз аткарылчу. Ошол интермедиаларды көрүп жүрүп, жанагындай роль бербей койгондон мен интермедиада аткарып жүрдүм да. Бакырдын Алиевтин агайыбыз аткарган бир Мукаш Жумагулов деген агайыбыздын бир
талант деген бир интермедиа монологу бар эле. Ошону ошол киши айтып жүрчү. Кийин жанагындай күзүндө кайра чыкканда эле Бакырын Алиев жок жерден дароо эле ошону айтып машинада кетип баратып айтып атсам эле ой могу бала кандай дейт деп эле Мамбет Таранчиев деген акын агайыбыз бар болчу, ошолор көрүп эле айтсаң деп анан сахнага биринчи айтып чыкканым. Ошентип баягы интермедиага көбүрөөк кызыгып көрсөм мен ошондой комический пландагы, комедиялык пландагы актер экенимди эми ойлосом ошо кезде билчү эмес окшойм да. Ошон үчүн баягы Нарын театрынан дагы берген ролдор ошол жалаң ошо комедияга байланыштуу ролдорду аткарып жүрдүм. Андан кийин билим алдыңызбы же болбосо өзүңүздүн? Андан кийин эми 89-жылы биз Ташкентке барып, Ташкенттин театралдык институтунда сырттан окудук. 2 жыл окуп калган кезде Өзбек менен Кыргыздардын урушу чыгып кетти. Азыр ошол бойдон окубай бул жерден бизден институт искусстводо, агесте институт эле, бияктан актерлук эми ачылды. Курс ачылып, бул жерге мен план толтуруш керек деп агесте мага эл көп келчү аябай. Популярдуу кесим эле. Анан Нарын театрынын эле жетекчилеринин күнөөсү да сессияга чакырган кезде чакыруу мага барса, мен гастролдо жүрсөм, иш токтоп калат деп жибербей коюшуп, бул жерден анан окуу улантылбай калды. Кийин ана келем, мына келем, баягы курс бүткөндөн кийин кайра окуш керек. Ошо сыяктуу болуп, анан агесте жылына курс алынбайбы, ушундай болуп жүрдү ошо. Агай, сиз табиятыңыздан өзүңүз актер турбайсызбы анда? Актер ушундай талант. Эми мен ошондой актердун чоң комузчунун үйүндө чоңойдум. Ошонун улуу баласымын, 9 Агай, ошол комузчу, андан сырткары да бир өзүңүздүн жана филармонияга экзаменге келген ушундай бир эмеңиз бар го, интермедияңыз. Ошондо бүт аспаптарда ойноп коесуз да, анан ошол таланттардын баардыгы эле сизде бар. Мунун баарын каяктан үйрөнгөнсүз? Аккордеонду, ошол эле гитараны, ошол эле комузду? Эми биздин убакта колуңа эмне тийсе ошо үйрөнгүң келчү да, биздин убакта. Адамда канчалык шарт жок болсо, ошончолук адамга керектүү болот окшойт да. Биздин айылда аккордеон жок. Мен аккордеонду 6 жашымда атам алып келген, үйгөдөгү аккордеонду атам театрда иштеп, атам Дом культурада иштеп жүргөн киши болгон, чоң комузчу болгон атам комузчулар дүйнөсүндө билет. Анан атабыз ошо театрдан чоң апабыз иштетпей коюптур атабызды. Жалгыз баласың, мен өлүп калсам ким топурак салат дегендей кылып, анан Дом культурада иштеп жүрчү. Анан үйдөгү аккордеонду ошо дубалга жөлөнүп отуруп алып тарта берип, эки тиземди, эки бутунун үстүн жанчып коюптур, баса албай калыптырмын бир күнү. Анан ошондон баштап үйдө аккордеон жолонтпой апам, чоң апам. Ошо боюнча аккордеон көрбөй калгам. Анан мен кийин 5-класс окуп аткан кезде мектепте линейкада ушундай сөз болду. Баланча тыйындан чогулткула 30 тыйын беле 20 тыйын беле ушундай чогулталы бир аккордеон алалы мектепке деп. Анан балдардын баары ошондой чогултуп, анан агайыбыз Фрунзеге барып анан бир аккордеон алып келди да. Анан ошондон күнүгө кыштын күн болсо дагы анан баягы 1 километрдей жерге мектептен үйгө кечинде сурап алып келем. Чанала барам, чанага салып алып келем дагы. Таң аткыча үйдө уктатпай аккордеон тартам. Эртең менен сабакка кайра алып барам. Ушинтип жүрүп үйрөнгөнбүз. Гитара жок айылда. Бир орустар келип, гитарасы бар экен. Бизде көпүрө салган орустар келип, вагонеткада жашайт. Күнүгө барам, гитара мындай кое калса эле кармалай калам. Анан бир орус анан мындай бастап, анан аккордторун үйрөнүп, гитараны ошондой үйрөндүк. Комуз үйдө турса дагы биздин убакта ошо аккордеон мода болуп, мен эмгичекте өкүнөм, чоң-чоң күйлөрдү көбүн эле чертем. Машпа тойдо ойногон жайыңыз бар?
тамаша эмес, иретинде. мен эми Машкан Баркан, Термеган Баркандарды билем. Насихаттарды, кер толголорду чертем, анан баягы колум өзүмө жакпагандай да, толук. Себеби атам чоң комузчу болгондуктанбы, Ошол күүлөр кулагыңызга сиңип калса керек. ошондой черте албагандан кийин дегенсип мен көп чертпей, эми азыр деле мындай колду жатыктырып көбүрөөк комуз кармасам, кээ бир телевидениедан ушундай көрүп калам, кээ бир комузчулар ойногондо ага караганда жакшы эле чертем деп ойлоп калам, анан бирок атамдай черте албагандан кийин деп эле ушу уялып элге көп көрсөтүп чертпей жүрөм да. Ата энеңиз туурасында, туулган жериңиз туурасында да айтып кетсеңиз. Туулган жерим Учкун деген айыл, Куланак деген айыл. Нарында Куланак деген илгери мен төрөлгөн кезде район болгон экен, ошо Куланактын больницасында төрөлгөнмүн. Учкун деген ошол эки айыл бир айылбыз. Учкун сельсовети, Куланак колхоз, Учкун участкасы болуп ушу бир элбиз. Ошол Куланак менен Учкунда чоңойдум. Жайыттарыбыз, кыштоолорубуздан өйдө бир. Анан атам домкультурда иштегениге байланыштуу мен Нарында да окуп калдым, Киров мектебинде 4 жылдай. Нарын менен Учкунда классташтарым көп чыгылып, экөөнүн ортосунда окудум. Анан атабыз болсо шопур болуп иштеди, райсовестте бухгалтер болуп иштеди, домкультурда иштеди, селекторда да иштеди. Атам дагы көп кырдуу деп койбойм, баарын курулушчу болуп да иштеди. Чыгылып атам баягы колхозда колуна тийген жумуштун баарын иштеди. Пенсияга чыгарда кой алып, кой да бакты. Ошол атам менен апам ушу экөө тең. Апам дагы көп ырдап, көп кароолорду алган, дипломдору бар. Жаш кезиндеги сүрөттөрү, эмгичекти көрүп калабыз. Анан ошол жалаң артисттерге жакын өскөндүктөнбү, үйүбүзгө да көп артисттер келчү. Таланттын баары ошо ата энеңиздерден өткөн Рыспай Абдыкадыровдон үйгө келип чай иччү эле, Нарында жашап турганда. Казак актерлор, казак театрында гастролдоп келип үйгө көп артисттер келсе эле биздин үйгө көбү келчү да. Ошон үчүнбү ошондой чөйрөдө өскөн үчүн мен эле эмес, мен ушу 9 тууганын улусумун. Көбүбүз ошо комуз, гитара, аккордеон ойнойбуз. Билим, талант жыгат деген мына ушул болсо керек, агай. Азыркы учурда айылга барып турасыздарбы? Азыркы учурда айылга көп бара албайм, тилекке каршы, бирок такай эле эңсегеним айыл. Жашы өткөндүктөнбү, же ушундай эми түшүнүп атамбы, же ушу бала кезде өскөн жер ушундай көрүнүп калабы. Кийинки учурда ушу көп ойлонуп жүрүп, мына азыр китебим чыкты деп атам, ошо китебимдин аты дагы айыл жакка саякат деп. Ушуну ыр менен роман сыяктуу поэма, чоң поэма болду, уже 370-тен ашык барак бет. Ыр түрүндө жазылган поэма болду. Жазылды. Ошол жазылганым ушу азыркы убакта кыргыздарды, бардык эле айылдарда кыргызга тиешелүү баалуулуктун баары айылда гана калды. Тилден баштап кийимине чейин, каада салт, үрп адат, жүрүм турум, кыргызга болгон кулк мүнөздүн баары бүт. Сыйкорлугу, меймандостугу бардыгы ушул айылда гана сакталып турат да азыр. Анан ошо айтайын деген оюм ошол ушуну жоготуп албайлы. Азыркы демократиянын, цивилизациянын шарданы менен, глобализация деп атабыз. Ушулардын шарданы менен айыл жериндеги ушул баалуулуктун баарын жоготуп алсак, анда кыргыз деген уже атыбыз өчүп калышы мүмкүн деп деген оюмду билдиргим келди. Ушуну окурманды айылыма саякаттатып келем да, мындайча айтканда китепте. Ал китепти кайсыл жактан алсак болот агай? Азыркы учурда сатыкка чыктыбы же болбосо аз эле санда чыктыбы? Сатыкка деле чыккан жок, 2000 тираж чыккан. Азыр айылдагыларга берип жибергем. Эми бекер берчүлөргө бекер бердим өткөндө, ошо 60 жылдыгыма келип тойго келгендерге
Ар бирине бирден китеп бердим. Жакында чыгат буюрса чыгып бүттү басма каададан толук. 60 жылдыгыңызда агай өзгөчө бир белгилеп өзүңүздүн курбалдаш досторуңуз айта кетти. Бир аял менен келатат депчи. Анан агай ошол сиз жубайыңызга сиз чыдадыңызбы же сизге жубайыңыз чыдадыбы? Экөөбүз тең чыдадык го бири-бирибизге эми. Бул сыры эмнеде болду экен? Чыдагандай эмне баягы үй бүлө деп, балдар деп жашаган киши баарына чыдайт болуш керек. Мен өзүм бала саакмын, атам да жаман бала саак эле. Бизди аябай ушу чоңоюп, армияга барып келгичек деле ушу көп учурашчу эле, бизди көп эркелетчү эле. Кийимибизди жыртык кылган эмес эле, элден кем кылчу эмес эле. Айылга оюн келеби, концерт келеби, тыйыны жок барбагыла дечи, тыйын жок болуп калса барбагыла дечи. Анан барбагыла деп эле чан деле барбай калганыбыз болбосо, сөзсүз артисттер келип 1-2 күн мурда афиша чаптаганда эле укканда эле тыйын камдап койчу экен, чоң апабыз, апабыз болуп. Анан ушулар элдин көзүнчө барып тыйыны жок жерде жалдырап, сагалап жүргөнүбүздү каалачу эмес да. Ошондой көп эле балдар эми ал кезде жүрчү, кирбей калып, эшикти тоскон киши тең ортолоп бүтүп калган кезде эшикти таштап койгондо аягында киргендер көп болчу. Мен бир да жолу андай болчу эмесмин. Биз ушу барган сайын ушу баарыбызга тең тыйын берип, колубузга анан билет алып киргиле деп, же өзү алып барып, эчитип барып киргизип ушундай. Кийимибиз такыр мындай жыртык кийим кийген жокпуз, Кудайга шүгүр. Анан сиз да ошондой ата болдуңуз да? Ошондой болгун келип баягы идеал тутуп калат экенсиң атаңды. Анан балдарымды ошондой кылам мен дагы деп, баягы менин колуман келбеген эмне, менин убагымда андай шарт жок, музыкалык мектеп жок. Мен өкүнгөнүм ушу таң көрүү бала кезимде музыкалык мектепте окуп калганда мындан дагы жакшы музыкант болмок элем, мындан дагы жакшы обон чыгарып чоң композитор болот элем деп ойлогон ойлорумду ушу балдарым ушундай болуп калбасын деп мен 4 баламды тең 1-класстан Абдыраевга алып барып бердим. Анын ичинен бирөө гана бүтүп, консерваторияны бүтүп, мугалим болуп иштеп, оркестрде иштеп жүрөт. Анан беркилер болсо башка кесипке окуп кетишти. Себеби баарынын тең музыкалык данныйлары, слух ритмдери бүт бар экен, слухтар абсолютный болчу. Даже ошо абсолютный слухтарды скрипкага, фортепианога алат эмесмин, анан ошого алган. Бирок ушу балдарым менин жашоомду көргөндөн бери 4-5 класска чейин окуп келип эле анан окугусу келбей койгондон кой деп анан эметкен жокмун. Учурда кайсы кесиптин ээлери балдарыңыз? Улуу балам таможенныйда иштеп жүрөт. Эл аралык немени окуган, мыктуу. Кичүү балам болсо улуттук университетти бүткөн, информатика жагын. Азыр ошо компьютерлерди жанагындай компьютер менен заместетет, жанагындай программаларды жанагындай магазиндерге эмелерди установить этет, программаларды жанагындай видео андай мындай камера ошолорду эметип кассаларына жанагы программаларын эметип товарларын киргизип ушундай жагында иштейт. Мени көргөндүктөнбү деп калдыңыз, менин жашоомду көргөндүктөнбү деп. Эми биздин жашоо эми кандай өттү? Үйгө токтобой өттүк да. Өзгөчө ошо 90-жылдан кийинки артисттердин жашоосун эми элдин жашоосу бүт эле кыйын болду го. Картошкага оюн коюп калдык, жумурткага оюн коюп калган күндөр болду, жашырганда эмне. Дегенде баягы жылкан чарбага тарап элдин баарында кой бар кезде койго оюн койчубуз. Андан кийин эгинге оюн коюп калдык. Ушундай оюн коюп калдык да, анан концерт коюп калдык. Элде акча жок.
артисттерде дагы ушундай болуп, жашоо начар кечти, үйгө токтобой ушу нан алыш үчүн деле гастроль кылыш керек болуп калды да, мындайча айтканда. Үйдө нан жок калса деле чай чемек жок калды, концерт коюп келели деп үйгө токтобой калдык да. Анан балдарымды ошон үчүн мен жанагы бир чети бир жаңылганым, биздин Абдылаевка окутуп коюп, анан баягы үйдө өзүм жок болгондуктан балдарымды контролдогон киши жок болуп калат, окусун деп. А жерде түштөн кийин самоподготовка кылып, мугалимдер өзү тапшырмаларын даярдап, ушинтет экен деген дугу алып, общежитияга жаткызайын десем, бул жерде үйү бар кишилердикин алууга болбойт десе да, мен кадыр көңүлүмдү салып отуруп, балдарымды общежитияга жаткызып, ошентип окуттум 1 жыл. Анан эле үйгө 6-дем алыш күнү келип турушат. Анан кийин эле алып келсем, баягы общежитиянын тарбиясына көнүп калып баратыптыр. Балдарым жерде полотенце жатса деле аттап кетишет. Баягы общественный жерде жашаган үчүнбү, үйдө өзү билип, муну өйдө алып коем, муну мынтейин дебей калат экен да бала. Кокуй деп, анан бирөөнүн баласын бирөө карабайт экен да. Тиги репетиция кылгыла деп, самоподготовка кылгыла деп класска камап коюп, караса карайт, карабаса кетип калсалар өздөрүнчө оюндун ичинен оюн чыгарып ойноп отура беришет экен да. Анан сабактарынан да калып калгандан анан кокуй деп анан кайра алып анан ушундай эмелерге туш келдик да. А жубайыңыз кандай кабыл алды? Сиз ошо үйдө көп жок болсоңуз, анан канча бир айлап жүрүп калган учурларыңыз да болсо? Эми ал жашоо шарт, анан антпесе жашоо кайдан болот? Антмек түгүл, жубайым кошо чыгып да жүрдү, жардам беришип, кассада отуруп дегендей, кийим кечемди реттеп берип дегендей. Ошо чоң апалары, тайенелери келип балдарды карап турган учурлар болду. Мен ошо кезде ойлосом, эми мындай аябай эле жана айтып аткандай начар кесиптер ошолор болгон экен. Дагы жаштык менен жеңиптирбиз да. Мен азыр гастролго 3 күн чыксам командировкага жүдөп кетем да, азыр мисалы үчүн андай эмеге чыдай албайм. Анда деген 3 айлап, 4 айлап. Нарын театрында мисалы үчүн баягы жашоонун жакшы кезинде эле, Союздун убагында эле 8 ай гастролго чыккан учурларым болгон. Бригада менен 3 ай чыгып келесиң. Андан келсем, дагы бир бригада бир спектаклин даяр болуп калган убак болот. Музыкант жок, кайра ал бригада менен кетем. Күзүндө дагы бир бригаданы, планды толбой калган бир бригада курап туруп, 1-2 айга жөнөтчүлүп, ошентип 8 ай гастролдо болгон учурларым болгон. Ал кездин бала кез, жаш кез, тетирисинче үйгө келгенде бир жумадан кийин эле кучунашын кармап эки жакка чыккың келип калчу. Азыр моюн жар бербейт. Бир жакка кээде бир ушундай барып келүүгө туура келип калат. 4-5 күнгө. Жаман жүдөп кетесиң да. Агай, сиздин обондоруңузду да жакшы билебиз, өзгөчө сонун обондор, ырларыңызды да өзүңүз жазасыз. Көпчүлүк ырчылар да ырдап жүрүшөт. Ошол ырларды кандай убакытта жаратасыз? Кандай учурларда сизге илхом келет? Эми мындай, кандай десем, такай эле мен ыр чыгарайын, мен обончу катары деп, обондун аркасы менен жан бакпагандан кийин, эми айтып атканым, кээ бир обончулар жалаң ушул ырлары менен ырдап, ошону менен гастролго чыгып, анан жана айткандай жашоодогу ошо доход ошондон түшүп атпайбы. Анан мен антпегенден кийин мен көп обонго көп көңүл бурбайм. Чыкса дагы ырчыга бербей 10 жылдап, 20 жылдап жүрө берген обондорум толтура. Кээде гана ошо концерт берем деп, жылына бир маал Күмөндөрдүн күлкүсү деп концерт берерде 1-2 чүрүмдү жаңыртып коюуга туура келет. Ошентип эле ырдап жүрөт, болбосо баягы кароосуз калган баладай болуп эле ырларыма кээде аябай ичим матышып калат да. Өзүм ырчы болгондо дагы бир тобун ырдап салат билем. Ырды чыгаргандан кийин аны да багыш керек экен. Аны бирөөнө ырдатыш керек. Аранжировкасын карап, сага жагабы, жакпайбы,
көңүлүңдөгүдөй болобу? Анан мен өзүм аябай так карагым келет. Баарымдын бир жерин бузуп ырдаса эле ырдаткым келбейт да. Анан менден ырчылардын көбү да зыркырап турушат, байке дешип эле. Анан жашоодо сиз мындай олуттуу, аябай мүнөзүңүз чукул окшойт. Эми жашоодо ар кандай эми мен сахна менен жашоо эки башка да албетте. Анан ырлардын көбү ырдала элек мындайча айтканда. Анан чыга турган маалдар ушу берки ролдорго алаксып жүргөн кезде чарчайсың, ошондондай. Андан алаксыш үчүн музыкага өтүп кетсең, ал жактан бир жакшы нерселер чыгат. Бирок эми илхам деген нерсе өзү киши такай өзүн таптап даярданып жүрүш керек экен да. Мисалы, эне жөнүндө чыгаргым келсе, эне жөнүндө көп ойлонуп каласың. Чыгаргың келбесе деле эне жөнүндө ойлонсоң, ошо бир ыр курап, ушинтип каласың да. Анан ал бир текси чыгып калгандан кийин мындай болгон болсо деп, же болбосо бирөө заказ берет. Мындай размерде болсо, мындай стилде болсо, мындай формада болсо, эки бөлүктөн болсо, же мындай болсо, диапазону мындай болсо, мындай латтан болсо деп бирөөлөр заказ берсе, ошол обон жакшы чыгат да мага. Мен үчүн ушундай, мен ушундай сезем, себеби ошого мен даярданып жүрөмүн. Даярданып жүрсөң, анан бир күнү анан илхам келет да. Анан илхам өзү эле жөн турсаң эле мен келдим эле деп эшик чертип келбейт экен. Анан отуруп алып, өзүңдү кыйнап, момундай чыгарышым керек десең да келбейт ал. Баягы жөн гана ошого даяр болуп жүрсөң, эртеби, кечпи бир күнү бир жакшы кайрык, жакшы сөз, жакшы уйкаштык, же болбосо ушундай бир жакшы ой келет, түшөт да. Ага, китебим чыгардым дедиңизби? Ошол китепте камтылганбы сиздин обондурларыңыз же болбосо анда жокпу? Жок, анда ошол эме эле поэма эле, башка бир дагы ыр жок анда. Ырларыңызды өзүнчө чыгарайын деген оюңуз барбы? Өзүнчө жыйнак кылып чыгаруу? Өзүнчө чыгарыш керек деген ой бар. Ага ошо каражат керек экен. Мен ошо 3 жыл болгон чыккан айыл жакка саякат, быйыл ушу 60 жылдыктын шылтоосу менен чыгарып калдым. Эми дагы көрөм, бул китептерди сатыкка берсем, балким өтүп кетсе, кийинки китепке эле жумшаш керек деген ойдомун. Аны менен мен байып кетейин деген ой жок. Баягы айтылган интермедиа айтылган боюнча калып калат экен. Записке жастырып алсаң деле запись бир күн өтүш ыктымал экен. Ошонун баарын мени андан көрө китеп кылып койсом деп мен сатираларымдын да бир канчасын кагазга түшүрүп койгонмун. Ошонун баарын китеп кылсам деген ой бар. Ырларды өзүнчө бир китеп кылсам деген ой бар. Анан өзүм бир проза жагынан да жазып аткандарым бар. Бир жолу ошо Түгөлбаев айка айтты эле. Күмөндөр сен ушу сатираларыңдын баарын кагазга түшүрүп койсоң жакшы болот. Ошентпейсиңби дегенден түшүрүп атып, баягы инженерди иштеген интермедиям бар эмеспи? Ошону жазайын десем эле, баягы интермедиа катары жазсаң, өзүнчө эле бир диалог болуп калат экен. Анан кой муну окуялуу кылып мындай аңгеме катары жасайын деп жаза баштасам, чабармандын образы жакшы, мүнөзү жакшы ачылып чыдай эмес. Себеби интермедиа аткарганда ошол образды алып чыгасың да. Ким экенинен өйдө билгизип чыгасың да. Кандай киши экенинен өйдө. Анан тиги жаза келгенде кагазга анысы көрүнбөйт экен да. Эл кандай элестетип окуш керек деп анан ага ошол окуяга чейинки мүнөзүн жазыш керек болуп, ага дагы башка окуяларды камтып отуруп, анан өзүнчө эле повесть болуп калды. Аңгемеден өтүп, ошондой болуп калды. Ошондой чыгармам бар, повестим бар. Баягы эмени уй жоготкон чал дегенди жазып отуруп, ал бир өзүнчө сценарийде болуп калды. Ушундай прозалык чыгармалар дагы жазылып атат. Айылдын бир тарыхый окуялары да жазылып атат.
чыгылып азыр чыгара турчу артта көп турбайбы ага сизде? Азыр кийинки убакта ошо сахнага көп чыкпаганым, мыскыл тамашага чыкпаган себебим да ошол. Азыр бильярдка көп барчу элем, бильярдка да барбай калганым ушул. Көчөдөн бошосом эле үйгө компьютерге шашам, барып эле отурмай. Өзүнчө бир бу дагы бир азарт болуп калат экен. Агай, сиздин ушул сатираларыңыз өзгөчө чын эле элге жакын, элде болуп жаткан нерселерди кайра өзүнө чагылдырып, өтө бир күлкүлүү өзүңүздүн эмеңиз менен чагылдырып бересиз, талантыңыз менен. Агай, ошол жана мисалы Нянок же болбосо ушул сыяктуу дагы тамашаларыңыз өтө көп. Ошолорду кайдан аласыз сиз негизи? Эми мындай да, турмушта өзүң айткандай, турмуштагы кездешкен окуялардан идеялар чыга берет да. Мындай бир жашоодо жүргөн кезде, момундай анан көргөн укканыңды анан момундай кылса эс тартың эле ошо болуп калат да. Баягы ушуну чыгарыш керек экен деп каласың. Жаш кезде да жакшы эле, память жакшы экен, ал кезде бир нерсени бир жерден көрүп калсам, унутпай сатира, жаңы сатира чыгарам деген кезде эле ошол эске бүт баары келип, ошолорду шарт сахналаштырып ичилет. Азыр жазып албасаң, же болбосо соткага бир заметкага жазып ала койбосоң, кээде темасын мүнтүп жазып койсоң да, ал эмне эле деп эстей албай калган күндөр болот да. Кайрачы. Ошондой болуп калат экенсиң. Анан мунун баары ошо көчөдөгү көргөн уккандарыңан идеялар пайда болот дагы, анан ошону баягы элге кайра сахналаштырып, анан жанагы актерлук чеберчилик менен туура жеткирсең, ошол элге жетсе, анан элдин эсинде калат да. Болбосо бизде деле мыскыл тамашадагы көп жигиттер бар, балдар бар. Сахнадан баштан аяк эл күлүп отурат дагы, бүткөндөн кийин, концерттен кийин кетип барат үйүнө. Унутуп калат эмнени аткарганын. Ал мындай эле бир сөздөр, мындай диалог, мындай эле диалог аркылуу эле бир мындай маанисиз деп да айтууга болбойт, кандай окуясы жок эле бир айтышкан күлкүлүү кептер болуп калат дагы. Анан алар элдин эсинде калбай калган. Жанагы баланча минтип айткандай деген сөз, бул окуясы менен болгон үчүн, ошол анан турмушта көп кездешкен үчүн ошол элдин эсинде калат го деп ойлойм да. Күмөндөрдүн күлкүсү деп атыңыз менен дагы ошол күлкү дагы мындай шакеш келип калган жайы бар. Атыңыз кайдан, ким коюп калды эле сиздин атыңызды, күмөндөр деп? Менин атымды мен 7 айлык төрөлүп жүрмүн, ошон үчүн адам болобу, болбойбу деген мааниде күмөндөр коюлган экен. Анан ушу күмөндөрдүн күлкүсү деп быйыл бул жашоодон өтүп кетти. Беш болсун Турсун Нуралиев деген агайыбыз бар эле. Ушу киши коюп берди эле теманы. Ушу 94-жылы мен нарындан бияка көчүп келип, ушу Дворец спортуда отчеттук концертинде биринчи жолу тоочки концерт берип даярданып жүрсөм эле, телевиденияга барып калсам, ушу киши жолугуп калды да, ушундай коеюн деп аттым эле. Темасын эмне деп коюбасың деди. Анан эле ушундай күмөндөрдүн күлкүсү деп койбойсуңбу деди, жага түштү да. Анан ушу до сих пор ошо азыркыга чейин кандай темада болсо дагы күмөндөрдүн күлкүсүнүн алкагында болот да. Ушундай. Агай, сиздин ушул ырдап калганыңызды дагы көрдүк эле. Программабызда жыйынтыкталып баратат. Жыйынтык иретинде өзүңүздүн ырыңызды өзүңүз аткарып берсеңиз. Мен эми ырчы эмесмин да. Ырдаганым бир жолу бир Сармерденде ырдаганга туура келди. Ырдап да көрдүм. Жамиля деген ырымда, кемпириме кошомот деген ырымда Жамиля деп аны деле бир аранжировка жасатып ырдап көрдүм. Баягы мен билгенден бири ырчымын деген жигиттерди көрдүм эле да.
Bir kızlardı, ırçılardı gördüm elem. Ünü yok. Ana degende çıkkanda jaman, даже карай албай мен уялып жер карап уккан ырчылар кийин ыры оңолуураак кеткенин көргөм да анан. Мен де ошентип балким оңолуп кетеби. Эми сөзсүз эле обонду точно келтирип, так келтирип эмес, мындай актерлук эмеге салып деле мындай ырдап койсо неге болбосун дегендей бир кээде. Мен кээде бир отуруштарда отурганда колумда аккордеон болсо, аккордеондун күчү менен сүйлөп мындай ырдап койсом элдер жакшы кабыл алат. Анан аны мен өзүм записи менен уккандан кийин өзүмө такыр жакпайт да. Ыраазы болбой турбайсызбы агай? Ошон үчүн ырдагым келбейт да. Агай жубайыңызга кошомат анда көркөм иретинде айтып бересизби? Бирок эме тиги айтайын дегеним, бала кезде кароолорго кээде солист болуп ырдачмын. Анан эле үнүм эмне үчүн эле мындай бузулуп кетти билбейм. Армиядан бир жолу лыжа тээп келип, элдин баары чай ичип атса, мен муздак суу ичип бир связкама суук тийгизип алганым бар. Анан негизи эле биздин тукумда биздин үндөрүбүз ушундай экен. Өзгөчө. Анан жана Тилеккүл карындаштын үнү да ушундай болчу. Ал жаш үчүнбү ырдап жүрүп, үнү ачылып кетти да. Анан жанагы Нурболот деген Чороодо ырдаган балабыз болсо, Теңизбек. Ал болсо эми энесинен чуккандыр деп ойлойбуз да, манычы. Тилеккүл ушу биздин бир ата бир энеденбиз. Тилеккүлдүн үнү ачылып кеткенде мен сүйүнөм, мен убагында Тилеккүлдү ырдатпай койгом. Ырдабаган, ырчы болом десе, ырчы болбогон. Эми өзүң кыз киши болсоң, аял киши болсоң, анамызга окшоп гастролдо артист болгондун эмне кереги бар? Анын үстүнө сен эми кыйын болуп деди, укмуш ырчы болуп кетпегенден кийин орто жаар ырчы болуп, эт менен челдин ортосунда жүрө бергендин эмне кереги бар деп, Шведия окугунун сага ошол аял кишинин иши, повардын окуусун оку деп. Анан Шведия иштетип, Шведия окуттуруп койгом. Анан кийин азыр өкүнөм да, кийин болбой жүрүп эле ырчы болуп кетти анан. Азыр өкүнөм да, ошол кезде мурдараак ырдап калганда жакшы мындай өтө атактуу болбосо дагы бир топ ырдап калат беле деп. Агай, ырларыңыздан көркөм окуп берсеңиз. Асылым энекем, алтыным берекем, таалайым сен. Жүрөмүн менесен, убайым жебесен, барамын мен. Кайгы жеп күнү түн, кабарың көксөп сагынамын. Бардыр деп үмүтүм, карааның эңсеп зарыгамын. Акылман сөзүңдү, ардайым өзүңдү эстей берип, сана аркап сен үчүн жүрөгүм сыздап камыгамын. Уйкуман ойгоном, уктабай толгоном, кыйналамын. Айылымды ойлоном, ат минип, ойногом, жыргагамын. Элеси көрүнүп, энекем баккан бала чагым. Бермети төгүлүп, берекең аккан арашаным. Жетсем деп ашыгып, сагынчым ашынып, куса болуп, алыскы айылыма сапарым карып баратамын. Энекем ардагым, эртелеп барамын, кубанамын. Өзүңдү кармагын, мерт болуп албагын суранамын. Темирден тулпарым жетсем деп жолум ашыгамын. Теминем чуркагын арбыбай жолум шашыламын. Элжиреп, эжилип, сүйлөшсөм чечилип өзүң менен. Анда жок арманым, көрүшүп билсем акыбалым. Көрөнгөлүү талант деп сизде айтса керек агай. Келип бергениңизге терең ыраазычылык билдиребиз. Мындан ары дагы өзүңүз айткандай китептериңизди биринин артынан бирин чыгара бериңиз. Ушундай талантыңыз менен элдин эсинде калып, өзгөчө бир жакшы күлкүлөрдү тартуулап да жүрө бериңиз агай. Айтканың келсин. Рахмат, бар болгула өзүңөр дагы. Санат телеканалына ийгилик каалаймын. Көптөн бери мен жактырып көргөн каналдын бирисиңер. Жакшы кинолорду көрөм, жакшы берүүлөрдү көрөм. Жаңы жылыңыздар жакшы жыл болсун. Жаңы жылдын босогосун жакшы аттап, келерки жылыңар ушу жылды улап, бу жылда жетпегенге келерки жылда жеткиле.
жалпы кыргыз эли барыңыздар жаңы жылыңыздар менен куттуктайм. Бар болуңуздар, кем болбоңуздар, арыбаңыздар. Рахмат сиздерге. Рахмат агай. Ушун менен бүгүнкү көрсөтүүбүз аягына келип жетти. Өзүңүздөр көргөндөй, төрүбүздүн коногу Кыргыз Республикасынын эл артисти Күмөндөр Абылов болду. Кийинки эфирден амандашканга чейин саламатта болуңуздар.